Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жеңил атлетика боюнча Азия чемпионатында Айнуска Калил кызы күмүш утту. Кыргызстандык Айнуска Калил кызы имарат ичиндеги жеңил атлетика боюнча Азия чемпионатында күмүш медаль утту. Бул тууралуу Жеңил атлетика федерациясынан кабарлашты. Тигранда, Иран өлкөсүндө өтүп жаткан мелдеште Айнуска Калил кызы 1,5 метр аралыкты 4 мүнөт 35 секундта чуркап өтүп экинчи орунду ээлеген. Маалым болгондой, аталган турнирге Кыргызстандан 5 спортчу барган. Буга чейин ушундай эле дистанцияда чуркаган Нурсултан Кеңешбеков алтын медаль алган. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Нарматов Райымбек Матраимов менен байланышы жок экенин айтты. Жогорку Кеңештеги Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова бажы кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов менен байланышы жок экенин айтып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка берген комментарийинде билдирди. Менин Матраимовго кандай байланышым бар? Алар менен жакшы мамиледе болбосо, бирге бизнесим жок болсо деле жармаштыра беришеби? Коомдук ишмер катары маек берип, пандемия учурундагы ишмердиги боюнча айтып бергем. Аны мен танбайм. Бул деген ошол адамдар менен бир командада жүрөт дегенге жатпайт. Менин мандатым боюнча маселе жок, себеби мыйзам укук коргоо органдары бар. Жөн эле шайлаган депутат мандатын тапшыра береби? Кызык деген ал. 15 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке жакын экени айтылып жүргөн Регион телеканалында Искендер Матраимов, Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Шайлоо Бегатазов жана Нурлан Ражабалиев мандатын тапшырышы керек деген өңүттөгү бир нече материал жарыяланган. Нарматова буга чейинки маектеринин биринде Райымбек Матраимовду мыкты адам катары сүрөттөп, аны Каралуунун айынан Кара Суу, Мадина, Дордой базарында соода болбой калганын айткан. Ал 2021-жылы Nazar News маалымат агенттигине берген маегинде өкмөттүк эмес уюмдар Райымбек Матраимовдун атын пайдаланып чуу чыгарып жатканын билдирген. 2021-жылы Райымбек Матраимов менен чогуу соттолуп айып пул төлөгөн Абдывахап Боронбаев 14 февралда депутаттык мандатын тапшырып берди. УКМК 7 февралда Райымбек Матраимовдун 38 миллион 810 миң 500 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине өткөнүн билдирген. Анын ичинде Бишкек менен Ош шаарларындагы кымбат үйлөрү, коммерциялык имараттары, Чүй жана Ош облусундагы 2 бажылык каттоо жери көрсөтүлгөн. Ош облусунун Кара Суу районунда Райымбек Матраимовго тиешелүү 26 кыймылсыз мүлк камакка коюлду. Январь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовго издөө жарыялап, милиция кызматкерлерине ал тууралуу багыттама берген. Ал кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу беренесин уюшкан топ жана кылмыштуу уюмдар тарабынан адамды күч менен кармоо, аны жүрүү эркиндигин чектөө бөлүгү менен айып коюлган. 2021-жылы УКМК Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016-жылдын башында Кыргыз бажысында башка аткамнелер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап 260 миң сомдук айып пул чегерген. Матраимов өзү да күнөөсүн мойнуна алып 2 миллиард сом төгүп берген. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Райымбек Матраимовду жана маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевди өлкөдө мафия түзгөн деп айыптаган. Учурда Райымбек Матраимов каякта экени белгисиз. Айыл чарба министрлигинде 476 миллион сомдук мыйзам бузуу аныкталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү, өнөр жай министрлигинин түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрүнүн 2021-2022 жылдардагы ишинде 472 миллион 357 миң сомдук каржылык мыйзам бузуу аныкталды. Бул тууралуу эсептөө палатасынын 16 февралдагы жыйынында белгилүү болгонун мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча сарпталган каражатты эсептөөдө 60 миллион сомдон көп мыйзам бузуу аныкталган. Соцфонддун кошумча кошуп эсептелген кирешелери 760 миң 289 миң сомдун майнаптуу иштелбегени аныкталган. Мындан башка да бир топ кемчиликтер бар экени айтылды. Андан тышкары өзгөчө ырдалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фондунда сатылып алынган айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөнүнүн жана жер семирткичтердин 2022-2023 жылдардагы
керектөөчүлөргө сатылышына жана таратылышына байланыштуу 214 000 сомдон ашык каражат жоголгон. Бул боюнча маалыматтар Ички иштер министрлигине укуктук баа берүү үчүн жөнөтүлөт. Садыр Жапаров Владимир Путиндин чакыруусу менен Орусияга барат. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Орусия лидери Владимир Путиндин чакыруусу менен 20-21 февралда Россияга иш сапары менен барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Анын айтымында Жапаров Казань шаарында өтө турган келечек оюндары эл аралык мультиспорттук мелдештердин расмий ачылыш аземине катышат. Иш-чарада 21 өзгөчө инновациялык дисциплина боюнча ар кыл өлкөлөрдөн келген 260тан ашык команданын, 2000ге жакын спортчунун жана компьютердик спортчулардын катышуусунда Digital спорт компьютердик мелдештер топтому өткөрүлөт. Ага президенттердин, эл аралык жана коомдук ишмерлердин, ири IT компанияларынын жетекчилеринин катышуусу күтүлүүдө деген Азымбакиев. Мындан тышкары Жапаров Владимир Путин жана Татарстандын башчысы Рустам Минихановдун эки тараптуу жолугушуулары өткөрүүрү кошумчаланды. Алар кыргыз-орус кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, анын ичинде соода экономикалык, маданий, гуманитардык жана инвестициялык чөйрөлөрдөгү маселелерди талкуулашмакчы. Футбол союзунун президенти Медер Сыдыков кызматтан кетти. Кыргыз футбол союзунун президенти Медербек Сыдыков кызматтан кетип, футбол уюмунун аткаруу комитети ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотту. Мындай чечим 19 февралда Кыргыз футбол союзунун кезексиз конгрессинде кабыл алынды. Медербек Сыдыков Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын Катарда өткөн Азия кубогундагы ийгиликсиз оюнунан кийин кызматтан кетерин жарыялаган. Футбол боюнча улуттук курама команда Азия кубогунда тайпадан чыкпай калган. Акшумкарлар тайпалык баскычта алгач Таиландка 2-0, Сауд Арабиясына да ушундай эле эсеп менен жеңилген. Тайпасындагы акыркы оюнда Оман менен беттешип 1-1 эсебинде тең чыгып 3 беттеште бир гана гол киргизген. Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол союзунун президенти болуп шайланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандын футбол уюмунун 19 февралдагы кезексиз конгрессинде Кыргыз футбол союзунун президенти болуп шайланды. Шайлоо ачык өтүп, анын талапкерлерин 28 делегат бир добуштан колдоду. Камчыбек Ташиев Кыргыз футбол союзун 2026 жылдын апрель айына чейин башкарат. Футбол уюмунун жетекчилигине Камчыбек Ташиев жалгыз талапкер болду жана аны Талант футбол клубу көрсөткөн. 31 январда президент Садыр Жапаров атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке Кыргыз футбол союзунун жетекчиси болуу сунушун бергенин билдирген. 19 февралда Медербек Сыдыков Кыргыз футбол союзунун президенти кызматтан кетип, футбол уюмунун аткаруу комитети да ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Биринчи кезекте Кыргыз футболдук союзунун президенттигине менин талапкерлигимди бир добуштан колдоп, ишеним көрсөткөн бардык делегаттарга ыраазычылыгымды билдиргим келет. Рахмат сиздерге. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, футбол дүйнөдөгү эң популярдуу спорт гана эмес, өлкөнүн имиждик көрсөткүчтөрүнүн бири. Бул спорт мамлекеттин эл аралык статусун аныктап, анын кадыр баркына кыйла чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан көптөгөн өлкөлөрдүн жетекчилери футболду өнүктүрүүгө орчундуу көңүл бурушат. Биздин өлкө башчыбыз Садыркожоев Жапаров атамекендик футболго көз салып, аны өнүктүрүү боюнча демилгелерди ар тараптуу колдоп келет. Футболубуздагы соңку окуялардын баарын баамдап турган мамлекет башчыбыз өз тынчсыздануусун билдирип, Кыргыз футболдук союзунун күчөтүлгөн колдоо көрсөтүүнү чечти. КФСтин жетекчилиги менен бир нече жолку жолугушууда, ошондой эле премьер-лига клубтарынын жетекчилери менен кездешүүдө биз көптөгөн маанилүү маселелер боюнча ой пикир алмашып, футболубуздун көйгөйлөрүн белгиледик. Бүгүнкү күндө атамекендик футбол өзүнүн өнүгүшүнүн маанилүү баскычында турат. Атап айтканда, кардиналдуу жана натыйжалуу өзгөрүүлөр зарыл экендигин эске алып, биздин футболго өз салымыбызды кошууну чечимибизди кабыл алдык. Буга чейин футболго мамлекет тарабынан жетиштүү көңүл бурулган эмес. Бирок үстүбүздөгү жылдан тарта Кыргыз футболдук союзуна жетиштүү көлөмдө каражат бөлүнүп, колдоо көрсөтүлө баштайт. Ошол эле учурда жөн гана акча каражаттарын бөлүү менен бардык көйгөйлөр чечилип калбайт. Түздөн түз мамлекеттик колдоосуз жана бардык керектүү административдик ресурстарды колдонбостон кандайдыр бир натыйжаны талап кылып күтүүгө болбойт. Саламатсыздарбы, мен Эл Үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Сиздерге отчет катары сбор башталгандан бери
3 февралга карата сколиоз оорусу менен ооруган кичинекей кызыбыз Маликага 200 000 сом акча каражаты чогулду. Дагы 1 миллион 580 000 сом каражат жетпей турат. Келиңиздер, ушул видеого 1 мүнөт убакыт бөлүп ушул Малика үчүн дагы бир жолу ушул каражаттын топтолушуна себепчи болуп кетиңиздер. Алыстарбы, урматтуу кыргыз элим. Ушу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турабыз. Кичинекей кызыбыз Малика ушу кичинекей кезинен бери ушу сколиоз оорусу менен жабыркап келет. Ушу кызыбыздын биз дагы айыгып кетишин, элдин балдарында болуп ойношун, тилеген максаттарына оюна жетишин аракет кылабыз. Ушуга сиздердин жардамыңыздар керек. Ушуга биздин акчабыз, каражатыбыз жетишпей атат. Ошого жардам берип коюшуңуздарды өтүнөбүз. Акчага котором десеңиздер, Сбербанк Полотбек С деп чыгат, Мбанк Полотбек А деп чыгат. Ушул номерге которо берсеңиздер болот. Ага жардам берип коюңуздар, урматтуу кыргыз элим. Сиздерди жакшы көрөм. $58,000 бериши керек. Ошто чет элдиктен акча опузалоого шектүү кармалды. Ош облусунун Кара Суу районунда чет элдик жарандан акча опузалаган шектүү кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка караганда 12 февралда милиция Кытайдын 54 жаштагы жараны арыз менен кайрылган. Ал арызында азаматтуу жаран сен $58,000 беришиң керек деп коркутуу акча опузалаганын билдирген. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 208-беренесине опузалап акча талап кылууга ылайык кылмыш козголгон. Милициядан билдиришкенде 17 февралда опузалаган акчаны алып жаткан жеринен шектүү катары 52 жаштагы жаран кармалып, камакка алынган. Учурда ыкчам тергөө амалдары уланууда. Бишкекте бильярд боюнча дүйнө чемпионат өтөт. Бишкекте жаштар чоңдор арасында бильярдтын эркин жана динамикалык пирамида түрү боюнча дүйнө чемпионат өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирди. Ага ылайык 22-25 февраль күндөрү жаштар арасында эркин пирамида түрү боюнча мелдештер уюштурулат. Ал эми чоңдор арасында аралаш пирамида түрү боюнча мелдештер 27 февраль күнү башталып 2 мартка чейин уланат. Жалпысынан иш-чарага дүйнөнүн 20га жакын өлкөсүнүн 200дөн ашык спортчусу катышат. Оюн Газпром балдарга ден соолукту чыңдоо борборунда өтөт. Бишкекте 4 курулуш компанияга айыппул салынды. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Алсак мэриянын муниципалдык инспекциясы Profit Express, Turpanstro, Royal Construction, Авангард стиль курулуш компанияларына тазалыкты сактабагандыгы үчүн 92 000 сом суммасында айыппул салды. Белгилегенче курулуш объектилери милдеттүү түрдө автотранспорттун дөңгөлөктөрүн тазалоочу жууган пункттар менен жабдылышы керек. Автонагир булганган дөңгөлөктөр менен шаардын аймагына топурак жана лай кылып булгоого тыюу салынат. Муниципалдык инспекция коомдук жайларда көрктөндүрүү, тазалык жана тартип эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Айылдарга өзгөчө статус берүүнүн талаптары кайра каралат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев чыгарага жакын жайгашкан өзгөчө статусу бар калктуу конуштарды тизмеге киргизүү критерийлерин карап чыгууну атайын комиссияга тапшырды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык Касмалиев Кыргызстандын өзгөчө статуска ээ болгон айрым чыгар аймактарынын тизмесин аныктоо жана бекитүү боюнча ведомстволор аралык жумушчу комиссиясынын жыйынын өткөргөн. Анда айрым чыгарадагы калктуу конуштарга мындай макам берүү боюнча мамлекеттик органдардын сунуштары талкууланган.
чыгарылган. Экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитовдун айтымында мамлекеттик органдар тарабынан 73 калктуу конуш боюнча сунуштар киргизилсе, алардын 57си гана милдеттүү критерийлерге жооп берет. Касымалиев ведомстволор аралык комиссиянын өкүлдөрүн калктуу конуштарды тандоодо кылдаттык менен мамиле кылууга чакырды. Бул маселеге чынчылдык менен мамиле жасалбаган учурда тартиптик жаза чараларын колдонуу боюнча министрлер кабинетинин төрагасына кызматтык кат берилерин белгиледи дешти өкмөттөн. Белгилей кетсек, өзгөчө статусу бар чек ара аймактарынын тизмесине 132 айыл жана 10 участок кирет. Таласта төрөт үйүндө каза болгон келиндин өлүмү иликтенүүдө. Талас районундагы Карагойку Токтогулов атындагы аймактык ооруканасынын төрөт бөлүмүндө каза тапкан 23 жаштагы келиндин өлүмү иликтенүүдө. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы азаттыкка окуя 3 январда болгонун билдирди. Милицияга келиндин жолдошу кайрылган. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 146 беренеси медициналык же фармацевтик кызматкер кесиптик милдеттерди талаптагыдай эмес аткаруу беренесинин 2-бөлүмү менен кылмыш иши козголгон. Каза болгон келиндин артында 1 жаштан өткөн кызы калды. Аталган ооруканадан билдиришкенде окуя болгондон кийин төрөт бөлүмү убактылуу жабылып, фактыга тиешелүү бар дарыгер жумуштан убактылуу четтетилген. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында Кыргызстан 2022-жылы 41, 2023-жылы 38 аял төрөттөн каза болгон. Быйылкы жыл башынан бери 4 факты катталды. Алайкууда энергетиктер кар жиреп барып жарык беришти. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин шашылыш билдирүүсү боюнча 17, 18, 19 февраль аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү менен суу аралаш кар жаап, Карагулжа районунун Алайкуу өрөөнүндө 17 февраль күнү саат 6:00 чамасында жарык үзгүлтүккө учураган. Бул тууралуу Ош электр тармактары ишканасына маамдашты. Авариялык кырдаалды калыбына келтирүү үчүн Карагулжа реттинин терек бөлүмүнүн устаты Бакыт Курбантаев баш болгон электриптикелер карап кыдырууга чыгышкан. Натыйжада үзгүлтүккө учураган аба чубалгыны таап, оңдоп жарык беришкен деп айтылат маалыматта.